Андай болсо деле жакшы болот, бирок эми акча төлөгөнү кичине кыйыныраак болуп калат да, туура эмесирээк болуп калат деп ойлойм мен. Платный дорогаларды айтып атасызбы? Бат жетесиң керектүү жерге. Болду кыны. Мындай эле эме жакшы. Мындай эле жакшы, бесплатный эле. Эң жакшы, очень хорошо отношусь. Ну почему бы и нет, это будут комфортные дороги, если кто-то вложится, мы будем вместе все пользоваться. Это же не будет дорого. Акы төлөөчү жолдор курулса, анда жол жакшы болуш керек да. Мейли, макул, мен колдойм. Как вы относитесь к платным дорогам в Кыргызстане? Платным дорогам в Кыргызстане очень плохо. Сперва хотел бы сказать, чтобы правительство в первую очередь сделало эти дороги. Как вы видите, дорога Бишкек-Карабалта обещает сделать к 2022 году. Это получается через 4 года. А бұл неден ушундай платный дорога эметкендечи? Эч кандай ой пикирлер жок бул боюнчачы, кечиресиз. Альтернативный жолдор болсо албетте киргизсе болот. А качествосы дагы надлежащий болсо, андай платный дорогалар албетте болушу мүмкүн. Билбейм экем, биякта деген болбойт го дейм андай. Ойлойм, анткени машина деген көп бияктачы. Арганда адамдар бар дейм, бирөөсү төлөй алат, бирөөсү төлөй албайт. Платный жаман эле го дейм, платный болсо. Акчасы, мисалы үчүн биздин мамлекет азыр жакшы неме болбойт да. Мамлекеттин үстүнө карап турган чоңдор эчтеке кыла албайт, кармалышпайт, жакшы мамиле кыла албайт, ушул түп неме болбойт, акчасы жөн эле кетет мисалы үчүнчү мамлекеттинчи. Эч кандай пайда жок мамлекеткечи. Алар менин оюмча алар туура эмес го дейм. Эмне себептен? Себеби дегенде алар мамлекеттин жери андайга акча алган туура эмес негизиненчи.